Шаршемби күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Болот Капсалаң, саламатсыздарбы? Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып алсак. Төрага Hyundai унаа заводунун филиалын Кыргызстанда ачууга чакырды. Ош мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Кырсык Бишкек шаарында 87 жаштагы адамдын өмүрүн алган өрт катталды. Чегара 21 жаштагы аскер кызматкери каза болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар Кореянын Hyundai компания өнөр-жай ишканасынын Ансан шаарындагы заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Өндүрүштүн жүрүшү менен тааныштырган заводдун улук вице-президенти Ли Ки-со компаниянын суутекти үнөмдөө энергиянын пайдалануу аркылуу таза энергиянын өтүүсүнө көмөктөшүү жаатында алгылыктуу аракеттерди көрүп жаткандыгын белгиледи. Өз кезегинде спикер компаниянын филиалдарынын бирин Кыргызстандын аймагында ачып, завод куруу мүмкүнчүлүгүн да караштырууга чакырган. Ал эми ишкананын вице-мэри президенттин айтылган сунуштарын баары маанилүү экенин белгилеп, бул жаатта тийиштүү аракеттер көрүлөөрүн билдирген. Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдиргендей, компанияга тиешелүү ири 3 заводдун бири катары таанылган Ансан шаарындагы өндүрүштүк мекеме 32 000 чарчы метр аянтты ээлеп, 4 000 адам эмгектенет. Белгилей кетсек, спикер Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Кореяга расмий иш сапар менен 20 февралда кеткен. Айрым айыл райондордун аталыштарын өзгөртүүгө багытталган мыйзам долбоору парламентте 3-чү окууда өттү. Жогорку кеңештин жыйынында Нарын облусунун Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагын, Ош жана Талас облустарынын айрым айылдарын жана Талас облусунун Кара Буура районун кайра атоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 3-чү окууда каралды. Аталган мыйзам долбоору аркылуу Нарын облусунун Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагын Ормохан айыл аймагы, Талас облусунун Кара Буура районунун Чимкент айылын Чолпонбай айылы жана Талас облусунун Кара Буура районунун Айтматов району деп кайра атоо сунушталууда. Мамлекеттик тышкы карыздардан кутулуу үчүн атайын ачылган депозиттик эсепке 31 миллион сом топтолду. Бул тууралуу Кыргызстандын финансы министрлиги билдирди. Маалыматта белгиленгендей, депозиттик эсеп министрликтин системасында ачылган. Эсеп качан ачылганы тууралуу так маалымат жок. Маалыматта эсеп өкмөттүн 2021 жылдын 4-мартындагы токтомуна ылайык ачылгандыгы айтылган. Анткен менен ага чейин 2020 жылдын ноябрь айында Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен депозиттик эсеп ачылган. Соңку маалымат боюнча өлкөнүн тышкы карызы 4,3 миллиард долларды түзөт. Ош шаарында жеке менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелери мамлекетке кайтарылды, деп билдирет башкы прокуратуранын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүдө Ош мэриясынын 2002 жана 2004 жылдардагы токтому менен 16,4 чарчы метр жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Аталган жер тилкелери боюнча шаардык прокуратура сотко доо арыз менен кайрылып, жыйынтыгында жер тилкелери укук берүүчү иш кагаздары жараксыз деп табылды. Натыйжада прокурордук талаптын негизинде 18 миллион 700 000 сомго бааланган жер тилкелери муниципалдык менчикке кайтарылды. Тейман улай, Ош электр ишканасынын кызматкерлери 21 миллион 972 120 сомдук кепилдик төлөмдү мекеменин кызыкчылыгына мыйзамсыз сарптагандыгы аныкталды. Бул тууралуу 21 февралда башкы прокуратура билдирди. Маалыматка ылайык 2018-2022 жылдары мамлекеттик сатып алуулардын алкагында ишкерлер тарабынан конкурстук тапшырмаларды жана келишимдерди аткарууну кепилдөө максатында 28 миллион 291 746 сом түшкөн. Анын ичинен 21 миллион 972 120 сомдук акча каражаты Ош электр ишканасы кызматкерлеринин айлык акыларын төлөөгө, салыкка жана башка карыздарды жоюуга сарптап жиберген. Бул факты боюнча Ош облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголду. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Баткендеги чегара отрядында аскер кызматкери кокусунан атылган октон каза тапты. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматынан билдиришти. Алдын ала маалымат боюнча чегара постундагы нөөмөт учурунда чегара кызматынын 26 жаштагы аскери АК-74 автоматынан кокусунан ок чыгарган.
Ок 21 жаштагы аскер кызматкеринин мойнуна тийген. Медициналык жардам көрсөтүлүп, Баткен облустук бириккен ооруканасына өз убагында жеткирилип, өмүрүн сактоого көрүлгөн бардык аракеттерге карабастан жоокер алган жараатынан улам каза болду. Бул факты боюнча тиешелүү органдар кабардар болгон. Окуя орун алган жерге Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын өкүлдөрү кетишти. Бишкектин 8-Кич районундагы номер 20-үйдө өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, батирелердин ичиндеги кийимдер, телевизор жана төшөнчүлөр күйгөн. Өрттүн кесепетинен 87 жаштагы жаран каза болгон. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Белгилей кетсек, сутка ичинде республиканын аймагында 8 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоону өчүрүүгө 4 бөлүм тартылган. Каракол шаарында балдар ойноочу жайда мурдагы жубайын балдардын көзүнчө мууздап салган жаранга Каракол шаардык соту чечим чыгарды. Ысык Көл облустук сотунун маалыматына ылайык, Каракол шаардык сотунун 2023 жылдын 20 февралындагы өкүмү менен айыпталуучу кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүмүнүн 7 пункту менен күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылды. Окуя 2022 жылдын ноябрь айында соода борборлордун биринде орун алган. Жубайлар урушуп кетишкен. Анын кесепетинен айыпталуучу аялын бычактап, андан соң өзүнүн мойнуна бычак сайган. Келиндин апасы жана балдар окуя болгон жерде болгон. Келин соода борборунда каза тапкан. Окуянын видеосу интернетке тарап, резонанс жараткан. Укук коргоочу Камил Рузиевдин айтымында, маркумдун апасы прокурор жана Каракол шаарынын ички иштер бөлүмүнүн башчысы менен жолуккан. Ал айыпталуучу тарабынан кызына жана өзүнө бир нече жолу зомбулук жасалганын айтып берген. Мындан сырткары айыпталуучу 2012 жылдын ноябрь айында маркумду Бишкек шаарынан ала качып кеткендиги белгилүү болгон. Бишкек шаарын көрктөндүрүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасы жол белгилерин, аялдамаларды орнотуу жана шаарды көрктөндүрүү боюнча активдүү иш алып барууда. Ишкана тарабынан 24 таштанды челектери, анын ичинен 10 таштанды челеги Ленин аянтында жана 14 таштанды челеги Эмен паркында орнотулду деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Шопоков 121/1 дарегине 22 даана темир чектөөчү орнотулду. Буга чейин унаалар тротуарга чыгып токтоп, жөө жүргүнчүлөргө ыңгайсыздык жаратып келген. Мындан тышкары Махатма Ганди көчөсүнүн боюнда 2 аялдама жана Айни Айтматов проспектисинин кесилишинде 1 аялдама комплекси орнотулду. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушундай жыйынтыкталды. Ал эми ушул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык баракчаларыбыздан, тагыраагы Instagram, Facebook, TikTok, Telegram жана YouTube каналдарыбыздан кабардар боло аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.